Assalamu alaikum, Машина Кейч каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман күнүңүздөр менен Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. Ушул унаага көңүл буруп коюңуздар. Toyota Avensis Verso 7 орундуу минивэн. 2002 жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, дизель. Коробка механикабы? Механика. Сырткы көрүнүшүнөн баштайбыз. Рейлинг бар, спойлер, дублирующий стоп сигналы менен. Дөңгөлөктөрү кышкы. Сыртынан жакшы. Лакокрасочный покрытиясы жакшы. 4 айнектен авто функциясы менен көтөрүлүп түшүрүлөт. Так, ноосу не болуп калат экен? Айнектердин салондорго берет. Салондорго бере турган жылуулук экен. Бул жагында дагы ошол, бул дагы ошол окшойт, климатты башкара турган. Электрокүзгүлөр, корректировка фар, руль заводской кожа өзү, климатта. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө персоналдуу чыканак тирегичи бар. Онда да чыканак тирегичи. Ортолук отуруштарда да бар экен. Анан айтмакчы могу жерде атайын мурунку ээси алып койгон экен. Бул такси болуп жүргөн эмес уна. Ошого ортоңку жагын алып койгон экен. Өзүнүн эле бала чакасын ташып жүргөн уна экен. Көтөрүп жүргөн, сиденияны ошо кайлаштырган экен. Жаш балдар оңойраак кирип чыкканга ушундай кылган экен. Атак ортоңку отурушунда таап бергенге мүмкүнчүлүк бар дейт. Берип. Мынакей багаждын отсек жакты көрсөтөлү. Мына көрдүңүздөр, түйүн, мына полканы көтөргөндөн кийин түйүнү не болсо, кыйла эле жүктөрдү жүктөсө болот. Андан мындай жаткырып койсок, мына дагы деле орун бар да, кыскасы жүктөгөн. Мына мотордун отсек жагы. Лонжеронтор бул жагы бүтүн. Ремендери, роликтерин полный алмаштырып даярдап койгон да. Ремен роликтерин бардыгын эски ремени да алмаштырып койгонмун дейт ээси. Эскиси деле өзү таза болчу дейт ремени. Теплоизоляция, мына резиналар өз ордунда. Мына эми маалымат кагазында көрсөтөйүн. Мына эми эң негизгиси бир аз дагы ушуга көңүл буруп койсоңуздар болот. Бул машинанын ээси өтө акча зарыл деп атат, нак акча керек деп. Ал себеби болсо мынакей көргөнүңүздөрдөй мына 2 айлык жаш баласы, өзүнүн баласы мындай ооругай илдеттенип калды. Борун алмаштыруу керек экен, ошого байланыштуу ушундай тез арада сатып атам деп атат. Ушул мынакей баасын деле караңыздар, 500 000 деп жазып койгон. Бул мында караганда базардан арзан эле айтып атат. Эсин байланыш номерин айта кетейин. Уна жөнүндө маалыматты толук сурап билип алыңыздар. Кайдыгер карабаган көрүүчүлөрүбүз бар болсо, өзүңүздөр да ушул номерге чалып, ушул финанс жактан жардамдашам десеңиздер дагы болот. 704 95 35 11 номеринде. WhatsApp барбы? WhatsApp бар экен. Мынакей реквизиттерди дагы жазып койгон экен. Мына көрсөтүп коеюн. Банковский. Паузага басып, шашылбай тере болсаңыздар болот. Кошумча не деп коелу? Эгер кичинекей машина болсо, доплата кылса дагы акча керек да бизге. Анан эгерде болсо, үйдө гетис дагы бар, сатылуучучу. Мындай гетис же иши ошол гетис сурагандар болсо дагы сатабыз да. Мындай гетис дагы унаасы бар экен да. Ал жылы канча? Жылы 2006 2006 болсо андай рестайлинг болуп калат. Россия номеринде. Россия номеринде. Ал дагы унат сатылат дейт. Кыскасы ушул байланышыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, ошо экинчи унадагы бар деп атат. Башка
чаканыраак унага алмаштырып, үстөк акчасын берсе деле алмаштыра беребиз деп атат. Аха, түшүнүктүү. Азырынча уна бул видеону азыр биринчи сааттарда көрүп атсаңыздар, биз уна базарында болот. Түзмө-түз чалып сурап билип алыңыздар. Машина Кейжи каналы аркылуу дагы сиздер да уна базарында туруп алып, жарыялап сатсаңыздар болот. Байланыш жана WhatsApp номерибиз 701 118 118. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.